Саламатсыздарбы окуучулар? Химия сабагынан 11-класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы металлдардын химиялык жана электрохимиялык коррозиясы, металлдарды коррозияга каршы каптоо, электролиз, анын мааниси, катоддук жана аноддук процесстер. Биз бул темага токтолоордон мурун окуучулар бир өткөн мурунку сабакта металлдардын мезгилдик системадан алган орду физикалык, химиялык касиеттери боюнча маалымат алганбыз. Анда бүгүн биз силер менен металлдардын химиялык жана электрохимиялык коррозиясы жөнүндө маалымат беребиз. Темирден жасалган буюмдарды абанын жана нымдын таасири астында дат басат. Ушунун натыйжасында металл конструкциялар жана машиналардын бөлүктөрү бара-бара бузулат жана ар түрдүү аспаптар жараксыз абалга келет. Бул жыл сайын эл чарбасына бир далай зыян келтирет. Металлдардын бузулуу процесси бул коррозия деп аталат. Коррозия латин тилинен алынган корродере деген сөзүнөн, бизче жеп жиберүү дегенди билдирет. Коррозия бул айлана чөйрөнүн таасиринин натыйжасында металлдардын жана алардын куймаларынын химиялык жана электрохимиялык бузулушу болуп саналат. Коррозия процессинин маңызын сөз кылсак, темир жана алардын куймалары коррозияга күчтүү дуушар болушат. Анткени темирдин атомдору кычкылтектин, суунун, суутектин иондорунун таасири астында бара-бара кычкылданат. Темирдин жана анын куймаларынын коррозия процессин жалпы түрдө мындайча туюнтууга болот. Темирдин 2 электронун берип, темирдин катиону 2 валенттүүлүк катионуна өтөт. Адатта кычкылдандыргыч болуп, кычкылтек саналат. Анткени абада көмүртектин 4 валенттүү оксиди, күкүрттүн оксиди болушу мүмкүн. Мына ошолордун суу менен өз ара аракеттенишүүсүнүн натыйжасында кислоталар алынат. Кислоталардын диссоциациялануу убагында металлдардын атомдорун кычкылдандыруучу суутектин иондору пайда болот. Эгерде металл башка активдүүлүгү азыраак металл менен тийишип жайгашкан болсо, анда ал суутектин иондору менен тезирээк кычкылданат. Мисалы, эгерде синктин кезекчесин күкүрт кислотасынын эритмесине салса, ал эң мурда реакция кубаттуу жүрөт, ылдамдыгы. Ал эми андан кийин бара-бара жайлап калат. Эгерде синктин кезекчесине жез сымын тийиштиргенде, реакциянын жүрүү ылдамдыгы көбүрөөк болгондугун байкайбыз. Бизде мындай суроо туулат балдар. Эмне себептен синк кезекчеси күкүрт кислотасы менен реакцияга киргенде, адегенде реакциянын ылдамдыгы ылдамыраак болуп, андан кийин жайлай баштады. Ал эми синктин кезекчеси менен жез зымын тийиштиргенде реакциянын ылдамдыгы тезирээк болгондугун байкадык. Эмне себептен деген суроо туулат. Анда жогорудагы суроого биз төмөндөгүдөй жооп алсак болот балдар. Кислота менен болгон реакцияларда синктин атомдору суутектин иондору менен кычкылданып, эритмеге өтөт. Ошонун натыйжасында синктин кристалдык торчосунда электрондордун ашыгы топтолот. Алардын топтолушуна жараша, андан ары синктин иондорунун эритмеге өтүшү барган сайын кыйындайт. Анткени алар кристалдык торчодогу ашык электрондорго күчтүүрөөк кармалат. Синктин күкүрт кислотасы менен болгон өз ара аракеттешүү процесси жайлап калат. Жез металлдардын электрохимиялык чыңаруу катарында суутектен кийин турат. Ошондуктан жез суюлтулган күкүрт кислотасы менен реакцияга кирбейт. Башкача айтканда, жездин оң заряддалган иондору эритмеге өтпөйт. Жездин кристалдык торчосунда эркин электрондор топтолбойт. Ал эми синктин кристалдык торчосунда эркин электрондор топтолот. Синк менен жездин кристалдык торчосунун айырмасы мына ушунда болот. Бул эки металл тийишкенде синктин эркин электрондору жезге өтөт да, анын беттериндеги суутектин иондорун калыбына келтирет. Ашык электрондон арылгандан кийин синк өзүнүн иондорун кайрадан эритмеге ылдамыраак түрдө жиберет. Ал эми пайда болгон ашыкча электрондор жезге жылышып жайгашат. Ошондуктан реакциянын тезирээк жүргөндүгү мына ушунда балдар. Эмнеликтен синк менен жез тийишип турса дагы, реакциянын жүрүү ылдамдыгы ылдам болот деген суроо мына ушуну менен жооп алсак болот. Демек, коррозия жалаң гана кычкылтектин, суунун жана суутектин иондорунун металлдардын куймаларына
жана металлдарга кылган таасир астында гана пайда болбостон, ошону менен бирге куймаларда металлдар менен жана биртектүү эмес нерселердин ортосундагы контакттардын болушунан келип чыккан электрохимиялык процесстердин натыйжасында да пайда болот. Мына бүгүн биз силер менен коррозиянын эки түрү менен таанышып алдык балдар. Биринчи химиялык коррозия, анан экинчи электрохимиялык коррозия. Металлдарды даттан сактоонун негизги методдору. Биринчи, коргогуч каптамаларды колдонуу. Металлдык буюмдарды башка металлдар менен капташат. Металлдык буюмдар лакталат, сырдалат жана эмалдар менен каптап койсок болот. Андан кийин машиналардын, аспаптардын жана турмуштагы буюмдардын бөлүктөрүн дат баспай турган болоттордон жана башка коррозияга туруктуу куймалардан даярдашат. Чөйрөнүн составынын өзгөрүшү, бул ингибиторлорду кошушат. Электролиз процесси менен төмөнкү аспап аркылуу түшүндүрүп кетсек болот. Электролиз процесси көрсөтүлгөн аспаптын жардамы менен таанышууга болот. Ал аспап У түрүндө болот, айнек түтүктөн жасалган. У абалындагы түтүккө жездин эквиваленттүү хлоридин эритмесин куюшат да, аспапты турактуу токтун булагына туташтырабыз. Катоддо металлдык жез бөлүнөт, ал эми аноддо хлор бөлүнөт. Хлордун бөлүнгөндүгүн биз жыты боюнча аныктап алсак болот. Төмөндөгүдөй суротулат. Катоддо жана аноддо эмнелер болду? Туздар сууда эригенде, ошонун ичинде жездин эквиваленттүү хлориди эригенде да диссоциациянын жүрөрү белгилүү. Купрумдун хлориди диссоциацияланганда купрумдун катионуна жана хлорид анионуна ажырайт. Турактуу токту өткөргөндө катиондор катодго, башкача айтканда жездин катиону катодго тартылат, ал эми аниондор анодго, башкача айтканда хлорид аниону анодго тартылат. Катод беттеринде ашык электрондор болгон терс заряддалган электрод болуп эсептелинет. Жездин иондору катоддон электроддорду кошуп алышат. Турактуу токтун иондоруна таасири суутектин жездин аксине таасир эткенине окшош болот. Анда суутектин атомдору электрондордун кычкылдануу даражасы +2 болгон жездин атомдоруна беришет. Бул процесстин экөөн тең төмөнкү схема менен берүүгө болот. Анод бул оң заряддалган электрод. Аноддо электрондор жетишсиз болот. Ошондуктан анод электрондорду өзүнө терс заряддалган иондору бар. Бул учурда хлорид иондорду тарткандай болот. Демек, электролиз бул кычкылдануу калыбына келүү реакциясы болуп саналат. Электролиз дегенибиз эмне? Электролиттин эритмеси же балкыган эритиндиси аркылуу турактуу токту өткөргөндө электроддордо жүрүүчү кычкылдануу калыбына келүү реакциясын биз электролиз деп атайбыз. Балкыган эритмелердин электролизи. Туздар жана шакарлар балкыганда эригендеги сыяктуу эле иондорго ажырашат. Эгерде бул электролиттердин балкыган эритмелери аркылуу турактуу электр тогун өткөрүлсө, анда электролиз жүрөт. Балкыган натрий хлоридин электролизинин схемасын карап көрөлү. Катоддо натрийдин катиону электронду кошуп алып, нейтралдуу атомдорго чейин калыбына келет. Башкача айтканда металлдык натрий пайда болот. Ал эми аноддо хлорид иондор нейтралдуу атомдорго кычкылданат, ал эми акыркылардан хлордун молекуласы пайда болот. Бул жерде катоддо калыбына келүү, ал эми аноддо кычкылдануу процесси жүрдү. Натрий гидроксидинин балкыган эритиндисинин электролизинин схемасын карап көрөлү. Катоддо натрийдин иондору нейтралдуу атомдорго калыбына келет дагы металлдык натрий пайда болот. Ал эми аноддо гидроксид иондору нейтралдуу топторго кычкылданат. Бул топтор туруксуз сууну жана кычкылтекти пайда кылып ажырайт. Суудагы эритмелердин электролизи. Суудагы эритмелердин электролизинде электролиттин иондорунан сырткары реакцияга суунун диссоциацияланышынын натыйжасында пайда болгон суутектин иондору же гидроксид иондору да катыша алат. Пайда болгон иондор тийиштүү электроддо жылат. Катодго электролиттин жана суутектин катиондору жакындап жылышат, ал эми анодго электролиттин аниондору гидроксид иондор жылып келет. Кандай иондор катоддо калыбына келет жана аноддо кычкылданат? Бул суроого жооп берүү үчүн балдар химиялык реакциялардын ылдамдыгы, реакцияга кирүүчү заттардын табигатына,
башкача айтканда активдүүлүгүнө жана концентрацияларына көз каранды болорун эсибизге түшүрөбүз. Демек кандай иондордун берилген электролиттин катиондорунун же суутектин иондорунун электролиттин аниондорунун же гидроксид иондорунун бир кыйла активдүүрөөк экендигин билүү керек. Катиондордун активдүүлүгүн электр химиялык чыңалуу катары боюнча аныктоого болот. Ал негизинен орус окумуштуусу Бекетов сунуш кылган металлдардын сүрүп чыгаруу каражаттарына туура келет. Андан ары бул катардын эмне үчүн металлдардын электрохимиялык катары деп аталганы жана анын Бекетов сунуш кылган катардан эмнеси менен айырмалана тургандыгы айкындалып берилет. Бул катарды кароо менен иондордун химиялык активдүүлүгү тийиштүү металлдардын активдүүлүгүнүн өзгөрүшүнө карама каршы багытта өзгөрүүгө тийиш деп корутундуга келебиз. Мисалы, эгерде калийдин атомдору бир катарда эң активдүү болсо, анда анын иондорунун активдүүлүгү эң аз болот. Башкача айтканда, калийдин атомдору алтындын атомдоруна чейин химиялык активдүүлүгү азайгандыгын көрүп атабыз. Ал эми калийдин катиону алтындын катионуна чейин химиялык активдүүлүгү тескеринче көбөйгөндүгүн көрүп атабыз. Электролиздин колдонушу. Электролиз бир кыйла активдүү металлдарды, кээ бир активдүү металл эместерди, ошондой эле татаал заттарды алууда да кеңири колдонулат. Электролиз металл нерселерди никель, хром, цинк, калай, алтын жана башкалар менен каптоо үчүн пайдаланылат. Бүгүнкү видео сабагыбызда биз балдар металлдардын химиялык жана электрохимиялык коррозиясы, металлдарды коррозияга каршы каптоо, электролиз, анын мааниси, катоддук жана аноддук процесстер боюнча маалымат алдык. Бүгүнкү сабагыбызда балдар коррозия деген эмне, коррозиянын түрлөрү, металлдарды коррозияга каршы каптоо методдору боюнча, ошондой эле электролиз, анын мааниси, электролиздин колдонушу, катоддук, аноддук процесстер боюнча толук маалымат алдык. Анда бүгүнкү сабагыбызды ушун менен аяктадык. Сак саламатта болуңуздар.